О, адамзат, бүгін ойланып толғанор күнүңөр келди. Бабаларыбызда айтылып кеткендей, табият менен таттуу мамиледе болгула. Жан жаныбардын тилин билип, табияттын сырын билип, жаратылыш менен жуурулуп жашаганда адам баласы чыныгы жараткандын жашоого келген маңызын таанып, жер бетинде жашоосу жеринин ак сүтүн ичкендей, жер энебиздин кучагына бөлөнүп, жерине акыйкат жүзүн ачып, жер үстү чыныгы бейишке айланып, жер үстүндө чыныгы жашоо башталып, адамзат өзүгүнө кайтып келет. Бүгүн табият эскертүү берип турат адам баласына. Табияттын үнү улуу үндү салып турат. Кээ бирөөлөр мени табият деп аташат. Башкалар мени жаратылыш эне дешет. Мен бул жерде 4-5 миллиард жылдан ашык убакыттан бери келем. Мага чынында адамдар керек эмес. Бирок элге мен керекмин. Ооба, сенин келечегиң менден көз каранды. Мен гүлдөсөм, сен да гүлдөйсүң. Мен өзүмдү жаман сезгенде, сен аны өзүңдөн сезесиң. Мен көп доорлорду баштан өткөрдүм. Мен сенден улуу түрлөргө өмүр бердим. Мен сенден улуу жандарды жок кылдым. Менин океандарым, менин жерлерим, аккан сууларым, токойлорум, алардын баары сени жеп же жашоого таштап кетиши мүмкүн. Сенин күнүмдүк тандооң мени жок кылуу же сактап калуу. Ойлончу. Адам баласы. Мага баары бир. Мага баары бир. Тигил же бул сиздин ишиңиз, менин эмес. Силердин тагдырды чечет. Мен табиятмын. Мен жолумду улантам. Өнүгүүгө даярмын. Силерчи? Силерчи? Жаратылыш адамдарга муктаж эмес. Адамдар жаратылышка муктаж. Жаратылыштын кереметтүү сырын жан дүйнөдөн сезип, жаратылыш менен жуурулушканда адамзат жер бетиндеги бейишти сезип жашайт. Жерине чыныгы бейиштин жүзүн ачат. Өзүңө суроо салчы, о адам баласы.